Кандайсыздар биздин сүйүктүү катталуучуларыбыз жана бизде кабыздан угуп жаткан алгачкы угармандарыбыз. Эгерде биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда колокольчикти басыңыз дагы катталып коюңуз. Ал эми сиздер менен чогуу биз бүгүн өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган Шонти жана Джефф Фелдандын сонун китеби менен бөлүшүүнү улантабыз. Бул китеп жөн гана китеп эмес, бул аялдарды түшүнгөнгө, тагыраак айтканда өзүңүздүн өмүрлүк жарымыңызды түшүнгөнгө жардам берет. Сүйүктүүңүздүн оюн, ойлонуу процессин, мээсин түшүнгөнгө жардам берет. Аялдарды таптакыр түшүнбөйсүң да деп айткан көйгөйүңүз канча бир пайыз чечилет. Ошондуктан биздин подкастты конт коюп угуңуз жана мурунку 10 подкастты дагы мурункуларды угуп койсоңуз күнүгө саат 7-де чыгат. Сиз биздин китепти толугу менен уккан болосуз. Бүгүнкү темабыз үйүңүзгө жакын болуңуз. Тактап айтканда, үйүңүзгө жакын болуу мына ушул сиздин негизги жумушуңуз. Сиздин камсыздоочулук, коргоочулук инстинктиңиз аялыңызда кандайча алсыздык жана четке кагылгандык сезимдерин пайда кылышы мүмкүн. Анда бул жөнүндө баштайлы. Бул мен Шонти дал ошол мен үйлөнүүнү эңсеп жүргөн аял экендигин түшүнгөн нермемде болуп өттү, дейт автор. Автор мырза экенин эске сала кетели. Биздин мамилелерибизди жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн аз жерден бул суроону козгомокчу болуп, кайра токтоп калдым. Ушул темада сүйлөшкөн эркектердин бардыгы мени түшүнүп жатышты. Менин каалоом күтүүсүздөн келген тынчсыздануудан өчүп калгандай болду. Анын себеби Шонтиде эмес эле. Өз сүйүмдүн күчүнө болгон ишенбестикте да эмес эле. Жок, себеп акчада болчу. Мен капысынан өзүмдүн аялымды арзырлык жашоо деңгээли менен камсыз кыла аламбы деп ойлоп жибердим. Аял менен эркектин ортосундагы мамилелер тууралуу терең түшүнүкүм жок эле. Бирок бир нерсени бекем билчүмүн. Бардык аялдар оокаттуу жана коопсуздукта жашагылары келет. Мен Мичиганда фермердин үй бүлөсүндө чоңойгом жана материалдык кыйынчылык деген эмне экендигин жакшы билем. Колледжге 7 жыл жеңил тамакташ ашканаларында иштегенден кийин гана кирдим. Шонти болсо Вашингтондун чек жаткасында жашаган жетиштүү үй бүлөнүн өкүлү эле. Жана каражаттын жетишсиздигине эч качан кабылган эмес. Анын түшүнүгү боюнча турмуштун нормалдуу деңгээли кандай болду экен жана аны камсыз кыла аламбы деген ой мени тынчсыздандырып турду. Ошол себептен шашылган жокмун. Өз максатымды көздөгөн калыбымда колледжди бүтүргөнүмдөн кийин Нью-Йорктогу эң чоң эмгек акы төлөгөн ири юридикалык компанияга орноштум. Акыры менин эсептөөм боюнча зарыл болгон финансылык деңгээлге жетишип, аялымды камсыз кыла тургандай болдум. Биз үйлөнүп, Манхэттендин борборундагы консьержи бар үйгө көчүп келдик. Мындай үйлөр Нью-Йоркто кымбат болсо дагы кадіреси көрүнүш. Шонти ушундай үйдө жашагысы келди, себеби мындай шартта ал үчүн коопсуз сезмек өзүн. Мынакей, деп ойлодум мен, өзүмдүн кыраакылыгыма жана анын оюн таба билгендигиме ыраазы болуп. Мен өзүм үчүн алда канча кызыктуу жумуш тандап алмакмын. Ошого карабастан бардык эркектердей эле иш кылып жатам. Мен аялымдын коопсуздугун камсыз кылып жатам. Андан кийинки 5 жылдын ичинде бул ыңгайлуулуктардын баасын төлөө үчүн мен жумасына 80 сааттан иштөөнү уланттым. Бул жылдардын аралыгында Шонти аны менен мамиле түзгөнгө караганда жумушту артык көрөрүмдү. Анын муктаждыктары мени кызыктырбай тургандыгын айтып жемелегенде, менин реакциям алдын ала белгилүү эле. Мен таарынчумун. Мен аны камсыз кылыш үчүн алектенгенимди ага далилдейм деп күчүмдү аябай далбас уруп жатсам, ал кантип мени кам көрбөй жатасың деп күнөөлөй алат, деп ойлодум мен. Жакында таанышымдан аялдар өздөрүнүн коопсуздукта экенин сезгиси келет деген пикирге мамилеси кандай экендигин айтып беришин сурадым. Сурасам ал мындай деди. Ал эркектерге таандык кайчы пикирди сүрөттөп берди. Бул менде тандоо жок экендигин билдирет, деди ал. Аялым өзүн финансылык жактан коопсуз сезиши үчүн мен эмне кылууга милдеттүү болсом, ошону кылышым керек. Демек, жумуштан кийин калып иштеш керекпи, же өзүмө жакпаган жумушка чыдаш керекпи, мейли, ошондой болууга тийиш. Балким сиз дагы мындайды башыңыздан өткөргөндүрсүз. Бир жагынан аялыңыз ага жана балдарга жакшы турмушту камсыз кылышыңызды күтөт. Бир жагынан кечки тамагын убагында сизди үйдө көргүсү келет. Чындыгында эле анын финансылык бакубатчылыкка болгон үмүтү
курулайбы? Балким ооба, бирок көбүн эсе жок. Бул бөлүмдө көп эркектер аялдарынын ашынган финансылык аппетиттеринен азап тарткандыктары, бирок иш жүзүндө аялдарынын мүдөлөрүн ашыра баалап жатышкандыгы жөнүндө болот. Аялдары болсо жогору эмес деңгээлге канааттанууга даяр болушу мүмкүн. Алсак, менин мисалымда Манхэттендеги кымбат үйгө мен абдан маани бергем. Көрсө, Шонтиге ал анча деле маанилүү эмес экен. Акча, проза, эмоциялык коопсуздук, поэзия. Биздин изилдөөлөрүбүз аялдар чындыгында эле өздөрүн коопсуздукта сезүүнү каалай тургандыгын тастыктады. Бирок коопсуздук деген терминди алар бизге караганда башкача түшүнүшөт экен. Коопсуздук аял үчүн биринчи иретте үй, банктагы эсеп же балдардын билим алуусу менен байланышта эмес. Ал үчүн сиз экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы рухий байланышты жана жакындыкты билдирген эмоциялык коопсуздук жана эмне болгон күндө дагы сиз анын жанында болоруңузга ишенүү алда канча баалуу. Албетте, финансы маселеси дагы эсептен чыгарылбайт дейчи, бирок көп аялдар аны маанилүү максаттардын тизмесинде жогорку саптарга коюшпайт. Бир аял мындай деп тактоо киргизди: бул пункт ал турсун бул тизмеге кирбейт. Коопсуздукту сезүү жана жакын мамиле алда канча маанилүү. Жумушту жана акчаны талкуулоого мунун тиешеси жок. Мен түшүнбөстүгүмдү кечириңиздер. Ооба, Шонти мага мени үйдө көбүрөөк көргүсү келерин айтар эле, бирок ошол эле убакта консьерже бар үйдө жашагым келет дейчү. Ал үчүн финансылык бакубатчылык менин карьерамна, өзүмө жаккан жумушта иштөөнү каалоомо караганда маанилүү деп ойлочу элем. Аялымдын көшөрүп, менин аны менен көбүрөөк болушум үчүн жасаган аракеттерин мендеги чыңалууну басаңдатыш үчүн көңүл улап жатат деп эсептедим. Бирок азыркы убакта кеч болсо дагы ал чындап эле менин аны менен көбүрөөк болушумду каалагандыгын түшүндүм. Күйөөсү бар 10 аялдын 7 тиешелүү шарттарда өздөрү менен күйөөлөрүнүн ортосундагы муздак мамилени сезгенге караганда финансылык кыйынчылыктарга чыдоого макул болушаарын айтышты. Эмне үчүн муну дагы бир жолу кайталап айтууга болбосун? Биз үчүн ишенүүгө кыйын болуп көрүнсө дагы, күйөөсү бар аялдардын 70% финансылык туруусуздукту өздөрү менен күйөөлөрүнүн ортосундагы алыстоого караганда артык көрүшөт. Ушундай эле тандоону күйөөсү жок аялдар дагы жасашкан. Ал тургай өздөрүнүн финансылык абалын начар деп эсептегендер дагы эмоциялык коопсуздукту биринчи орунга коюшкан. Көйгөй төмөнкүдө. Аялдар үчүн айкын болуп турган нерсе эркектерге оңой менен түшүнүктүү болбойт. Алар буга жөн гана ишене албайт. Дээрлик бардык аялдар финансылык кыйынчылыктарды тандамакпыз деп жооп беришкен экен. Багуучу аң-таң болуп: кечиресиз Шонти, бул мен үчүн күтүүсүз болду. Көрсө баардыгы биз эркектер дайыма ойлоп жүргөндөй эмес турбайбы? Деди. Ошол жердеги бир нече эркектер анын сөзүн бекемдегендей баштарын ийкешти. Көрдүңүзбү? Аялдар, эркектердин пикири боюнча аялдарга баардыгынан финансылык туруктуулук маанилүү дегенге ишенгилери келбейт. Аялдардын бири мындай деп суроо берген: эмне үчүн эркектер биз акчаны алардан жогору коет деп эсептешет? Дагы бир аял мындай деди: эмне үчүн эркектер бизди ушундай дүйнөкөр деп ойлошот, материалдык жыргалчылыкты алардын бактысына караганда жогору баалайт деп эсептешет? Ооба, биз дал ошондой ойлойбуз, бирок жаңылып жаткан окшойбуз. Биздин бул жолку жаңылыштыгыбыз коркунучтуу эмес. Жубайыңыз сиздин камсыздоочулук жөндөмүңүзгө караганда сиз жөнүндө көбүрөөк ойлонот. Ал турсун сиз менен көбүрөөк убакыт бирге өткөрүүнү жана сиз менен бактылуу болууну каалайт. Ошондуктан, эгерде келинчегиңиз күнүгө жумуштан эртерээк келчи, мен менен убакыт өткөрчү деп жатса, демек бул нерсени биринчи орунга койгонго аракет кылыңыздар. Ар бир үй бүлө бактылуу болсун. А мен болсо саатыбыздын соңунда ар бир биздин катталуучубузду Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырам. Биз менен бирге болуңуздар. Ылдый жакка комментарий калтырганды унутпаңыз жана катталганды эстен чыгарбаңыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.